Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, Шариат KG медиа порталына кош келипсиздер. Бүгүн биздин конокто белгилүү блогер, кино режиссер Мансур Канназаров. Кош келипсиз. Биздин сурообузга келип бергениңиз үчүн, келип жооп бергениңиз үчүн Аллах разы болсун. Алгач эл менен амандашып алсаңыз. Салам алейкум, урматтуу бир туугандар, мекендештер, достор. Биз ушул Шариат KG YouTube каналына, Instagram баракчасына келгенибизге кубанычтабыз. Пикирлерибиз менен аз да болсо ушул эл менен, достор менен бөлүшүп, бир туугандар менен бөлүшүп сүйлөшкөн биз үчүн аябай бакыт. Азыр эшик суук, бүт баары жылуу жерге кирип, телефондар чыкылып турса керек. Эң алгач сурообуз, медиа сиз үчүн эмне? Медиа мен үчүн пропагандалык десек, кээ бирөөлөргө бир аз туура эмес болушу мүмкүн. Бир жакшы адамдарды жакшы бир багытка бура турган бир Кудай Таалам берген бир каражат. Медиа менен акты кара деп ишендирип койсо болот, караны ак деп ишендирип койсо болот. Мисалы, көп эле журналисттер ооба чындык азыр мени тастыктаса керек, университеттерде, журналистика факультеттеринде эмне айтып атканың мааниге эмес, кандай айтып атасың ошол мааниге деп балык башынан сасыйт да. Балким бир жагынан туурадыр бул. Бирок журналисттер ушинтип тарбияланышат. Эмнени айтып атасың мааниге эмес, кандай айтып атасың мааниге. Ошол натыйжада 5 жыл, 10 жыл мурунку адамдарды аябай таң калтырып, шок кылып койчу бир кубулуштар, маалыматтар азыр нормалдуу эле бир көрүнүш болуп калды да. Эми бул ар бир нерсе тагдырга байланыштуу дейт го. Адам бир кесиптин ээси болуп, бир чөйрөгө кирип калса, демек ал жерде бир сыр бар да. Демек ал ошол адамдын ошол жерде бир милдети бар. Жыйынтыгында кыскасын айта турган болсок, медиа бул адамдарды бир жакшы маалымат, жакшы бир маанай, жакшы бир багыт берүүчү бир каражат. Бул жерде ошол медианы иштеткен адам акылдуу, илимдүү же өтө профессионал болуп туруп белди буруп койбойт. Ошону айтып аткан адам ошол айтып аткан нерсесине өзү муктаж. Например, мен бир кино тартсам, кинонун идеясы моундай болбогула, мисалы, үй бүлөңөргө жакшы карагыла, тырнак чанчын айтканда леви жака баспагыла деген мааниде бир чыгарма болсо, эгер ролик болсо, ошону жасап аткан мен өзүм ошондой болушум керек. Эгер мен өзүм левый жака, правый жака басып жүргөн адам болсом, анан ролигимде жок, үй бүлөңөргө бекем ишенимдүү болгула деп тартып алсам, анда ал демек мен медианын адамы эмесмин. Демек мен ошол кесиптин ээси эмесмин. Эң чоң сыр ошол медиа, ошол адамзатты бир жакшы жакка бура турган, бир бактылуулук тартуулай турган бир искусство. Бул жакта суроолор келиптир. Кечиресиз, биз баягы тааныган киши катары эле суроону берип кетиппиз. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз деп берген экен. Менин атым Мансур Бек, фамилиям Канназар. Ош областынын Ноокат районунан болом. Үй бүлөлүүмүн, 2 кызым, 1 балам бар. Өзүм режиссермун, Манас университетинин коммуникация факультетинин радио, телевидение жана кино бөлүмү бүтүргөмүн. Ошол тармакта эмгектенип аракет кылып келатабыз. Ошол эмгекти баштагандан тартып, азыркы күнгө чейин канча кино, канча ролик тарттыңыздар? Мен чоң фильмге кирбедим. Балким келечекте кирип калармын. Полнометражный кино тартып элекмин, толук метраждуу. Кыска метраждуу тартып жүрөбүз. Бир 2-3 жыл мурун сиздер менен да тартып алдык окшойт. Кыска метраждуу фильм бул социалдык тармактарга ылайыктуу бир жанр болгон үчүн ушул күнгө чейин адашпасам бир 32-33 фильм болуп калды окшойт, кыска метраждуу. Анан роликтерди уже эсебин билбейм, коммерциялык багыттагы роликтер бар, рекламалык роликтер. Алар бул баягы материалдык бир кызыкчылык үчүн эс алган роликтер, аларды айтыштын деле кереги жок. Бирок негизинен ошол тарбиялык мааниси бар кыска метраждуу фильмдерди тартып жүрөбүз. Ошол бир 32-33 болуп калды окшойт. Келерден алдын бир эсептеп койбопмун. Мен байкашымча сиздер жалаң диний
роликтерди тартат экенсиздер. Баягы башка сунуштар келсе, мисалы диний эмес, сүйүү жөнүндө башка роликтер же кино тартабыз десе, алар сиздер отказ кыласыздарбы? Биринчи акчасына карайбыз деймби? Жок, эми баягы сүйүү дегенде бул сүйүүнүн түрлөрү бар да. Аялына болгон сүйүүсү бар. Мисалы сүйүүнүн күчү деген бир кино тартканбыз. Жаңы үйлөнгөн үй бүлө жөнүндө, жаш үй бүлө жөнүндө. Ошол сыяктуу сүйүү болсо эмнеге болбосун? Мен эң жакшы көргөн темалардын бирөөсү. Адал романтика. Неме болсо, эгер баягындай кыз жигит болуп сүйүү болсо, анда бир аз эми неме болбой калат, ошо туура келбей калат. Мүмкүн болсо неме болсо, негизи бир продуктунун же бир идеянын пропагандасы же бир рекламасы болсо, негизи ошол менин немем. Негизи кылган ишим баягы турмуш тиричиликтеги. Курулуш компаниясынын болушу мүмкүн, же бир азыктык болушу мүмкүн, же бир напитоктун ошондой бир рекламаларын тартып эле жүрөбүз. Ал башка эми. Бирок жанагы идеологиялык жактан мисалы банктардын роликтери чыкты. Биз жаңы иштеп баштаганда пивонун роликтери чыкты. Ал эми баягы биздин үрп адатыбыз дагы аны жактырбайт, биздин динибиз дагы аны четке каккан үчүн андай нерселерден алысыраак болгонго аракет кылабыз. Урматтуу достор, эгерде Инстаграмдан ушул медиага байланыштуу суроолор боло турган болсо, берсеңиздер болот. Монсур байке, жана медиа чөйрөгө кадимгидей таасирин берет деп сөз баштап калдыңыз. Ошону улай мисалы кандай таасирин бериши мүмкүн? Мисалы ушуну байкадым. Мен 2005-жылы Бишкекке келгенмин. 2005-жылкы биздин айылдын абалы менен 2005-жылы биз айылдын жаштары элек, жаш бир муун элек. Анан азыркы 2020-жылкы айылдын муунун карап көрсөм, мен биз айда жылда бир барып байкайбыз да, бизге билинет. Карасам айырма аябай башкача. Мурда биз көчөдө ойноп жүргөндө, көчөдөн аксакалдар өтүп калса, же чоң байкелер өтүп калса, ассаламу алейкум деп же чуркап барып көрүшүп, алар сүйлөп атса, мындай бир аз тартынып турчу элек да. Азыр ошол нерсени көп байкабайм да. Бул жөнөкөй бир мисал. Жөнөкөй эле бир күнүмдүк адептер бир немелер болушу мүмкүн. Анан глобалдык деңгээлдеги бир көрүнүштөр бар. Мисалы 10 жыл мурун ошондой нерсе бар экенин билбейт элекпиз. Ошол нерселер. Атын айтпай эле коелу. Ошондой бир адамдар, же ошондой көз караштагылар, же ошондой нерсе бар экенин 10 жыл, 15 жыл мурун билбейт элекпиз. Азыр кичинекей баладан сурасаң шатыратып айтып берет. Ал эмнекени, кандай бүт барын. Анан эң таң калыштуусу көпчүлүгү ушул нормалдуу нерсе, бул эч кандай бунун эмеси жок. Европада бүт баары бул нерсени колдойт деп айтышат. Анан ошол жерден бүт баарыбыз ачууланып баштайбыз. Сен деген тигиндей мындай деп. Жок, бул медианын пропагандасынын курбандыгыбыз биз. Кыргызстан эле эмес, бул дүйнөлүк деңгээлде. Медиалык пропаганданын курбандыгыбыз. Жана башында айттык, эмнени айтып атканың мааниге эмес, кандай айтып атасың ошол мааниге. Мисалы жана эфирден алдын биз сүйлөшүп отурбадыкпы? Дүйнөлүк чемпионатка катыша албай калдык деген бир маалыматты бир журналист юмор иретинде айтып атат. Биздин мамлекет дүйнөлүк чемпионатка катышпай калды, жетпей калды, өтпөй калды. Футбол боюнча катыша албай калды деген маалыматты бир журналист минтип берсе болот деп юмор кылдат да. Дүйнөлүк чемпионат бизге таарынды. Неге десе биз катышпай койгон үчүн таарындат бизге деп. Бир эле маалымат ар кандай ыкмада берсе болот. Же болбосо бир эле сөздөр айтылат, бирок изображениени башка изображение бересиң. Натыйжада элди башка маанайга бурат. Мисалы, Ош коогалаңы болду 10 жыл мурун. Мусулманды өлтүрдү, бир туугандар бири-бирин өлтүрдү, ызы-чуу болду. Ар кандай саясий оюндар ал жак. Биз терең кирбейбиз ал жагына. Ал жерде жергиликтүү калк бири-бирин жакшы көрөт, кылымдар бою дос жашап келген. Бирок бирөөлөр бир оюн уюштуруп, элди алдап, ошондой бир ызы-чуу чыгарышты. Ошол жерден биздин жергиликтүү бирок булагы сырттан келген бир сайт. Ошол жерде кыргыз өзбек жарашты деген бир видео чыгарыптыр. Аксакалдар келип, учурашып, бири-бири менен саламдашып, жарашты, ынтымакта, бирикти деп өтө сонун сөздөр айтылат. Бирок видеосун карап турсам, саясатты көрдүңбү? Видеосун карасам, өзбек улутундагы топу кийген аксакалдар маанайы жок мынтип турат.
Кыргыздар бүт баары минтип турат. Атайын ошондой кадрларды койгон булар. Ал жерде мен гарантия берем, өзбек улутундагы аксакалдар дагы күлүпкө учурашкан, кыргыз улутундагы аксакалдар да, калпакчандар күлүп учурашкан. Ошол жерде болгон. Болгон негизи ошондой, гарантия берем мен ага. Бирок монтаж кылганда сөздөр деле ошондой эле айтылган. Жарашышты, ынтымактуу болду, биз бир элбиз, кылымдар бою колтукташып жашаганбыз деп айтылып атат текст деле. Бирок видеону койгондо өзбек аксакалдардын маанайы жок, мынтип маңдайын бырыштырып отурат, кыргыз аксакалдар бүрүшүп турат. Сыртынан карасаң, барбай кыргыздар барып тикилерден кечирим сурады дегенде бир немени берген. Бул ынтымакты айтып аткан жерден элди бөлүп чыгарып атат. Чын-чынына келгенде сен да билесиң, мен да билем, биз бир тууган элбиз, кылымдар бою дос болуп жашаганбыз, кошуна болуп жашаганбыз. Эгер биз кыргыз менен, өзбек менен, казак менен урушсак, бизге эле зыян. Биз артка кетебиз, биз кор болобуз. Балким бул кээ бирки биздин бир туугандарга жакпашы мүмкүн, бирок бул акыйкат. Өзбек ким, тажик ким, казак ким, биздин бир тууганыбыз. Бул как мусулман катары, кыргыз катары муну биз моюнга алышыбыз керек. Биз эмне үчүн бөлүнүп жаралабыз? Элдин арасында идеалдуу адамдар болбойт, элдин арасында кээ бирки бир ниети бузуктар чыгат, ал башка маселе. Бирок жалпы эл катары алып караганда биз биримдикте болушубуз керек. Бирок жанагы пропагандаларды, мисалы, кечке окшогон пропагандаларды айтуунун натыйжасында биз билбеген абалда бири-бирибизге душман бир багыт алып калып атабыз. Демек, чөйрөгө кадимгидей таасирин тийгизет. Кадимгидей таасир тийгизет. Жанагыны мыйзамга да сала албайсың. Сөзүн карасаң, бүт туура сөз айтылат. Жакшы нерсени көрсөтөт. Бирок видео менен немени аябай буруп койгон. Мен жанымда турган бир сценарий жазган белгилүү сценарист Москвадан Горькийди бүтүп келген. Ошол аябай ачууланып кетти. Карасаң, тигилер кечирим суратып коюптур деп. Болбосо ошол сферада иштеген адам. Ошол сферадагы иштеген адам ошол тигинин пропагандасына курбандык болуп калып аткандайына карапайым калып жөн алданып калат. Ошондуктан менимче неме кылыш керек, биздин өзүнүн руханий болсун, материалдык маалыматыбызды көбөйтүп, ушул нерселерге жакшыраак көңүл буруш керек. Мансурбек, азыр айтсаңыз, бул азыркы учурда жаш балдардын баарынын колунда телефон го. Качан көрсөң, ыйлаган балага телефон берет. Анда жакшы нерсе көрсөтпөйт да. Баягы маанилүү нерсени көргөзбөйт. Болгону баягы башка мамлекетте жасаган мультфильмдерди коюп берип коет. Ал англис тили болобу, орус тили болобу көрө берет бала. Бирок ошонун зыяндуулугу бизге тиеби, тийбейби? Же балага тиеби, же бизге тиеби, же мамлекетке тиеби? Ушу режиссер катары, түшүнгөн катары ушул суроого такай жооп берсеңиз жакшы болот эле. Бул эми учурдагы бир глобалдык бир көйгөй болуп калды да. Азыр көйгөйлөр десе эле биринчи эле кезекте экономиканы айтабыз, жашоо шартын айтабыз. Жок, бул экономика жашоо шарт эмес. Биздин эң чоң көйгөйүбүз ушул жаштар, жаңы буын. Ушуларга күчтүү инвестиция кылышыбыз керек. Бул өтө азыр кайсыл ата-эне менен сүйлөшпө, биз курактагы айрыкча. Эң эле күйүп айткан ушул. Мындай болуп атат. Чындыгында азыр YouTube'га кирсең, өтө көп жаштарга, кичинекей балдарга багытталган мультфильмдер бар. Ичинде жакшысы бар, жаманы бар. Бөтөн маданиятты үйрөткөндөр бар, ар кандай бар. Анан биздин балдар муну биринчи жагын алып карайлы азыр. Биздин балдар ушуну көрбөсө жакшы да. Мисалы мен баламдын ошону көрүшүн каалабайм. Анан бирок баланын табиятында бар, аны көрүш керек. Биз кичинекей кезде көчөдө ойноп жүргөндө мультфильм деп кыйкырат эле, оюнду таштап коюп чуркач элек. Кечке маал бир 15 мүнөт коет, ошону отуруп эптеп көрүп каласың, ал сенге кичиле бүтүп калат. Анан кайра ойногон чуркап кетесиң. Бир күндө 15 мүнөт көрчү элек. Азыр 24 саат бою бир кнопканы бассаң алдыңа чыгат да. Азыр балдар ушуга көз каранды болуп калды. Биз аны алып койдукпу? Анын ордуна альтернатива беришибиз керек. Ошол мультиктин ордун басып. Ооба, улуттук баалуулугубузду түшүндүрө турган бир нерсе беришибиз керек. Азыр бүт бар жакта ушул нерсе бар да. Жаштар бузулуп кетти, жаштар тилин билбейт, жаштардын менталитети өзгөрүп кетти, урабулашып баратабыз. Туура, ошондой болуп атат. Аны кайтарыш керек. Сен аны кайтарыш үчүн тигинин берген маалыматындай, видеосундай, ролигиндей деңгээлде бир роликти беришиң керек. Сенин баалуулугуңду түйүн татырган бир нерсе беришиң керек, ошентип эле кайтарыласың. Ал жашты 100%, 360 градус буруп, 180 градуска буруп,
позициясын өзгөртүп жибере албайсың. Бул адамдын табиятына терс нерсе. Мисалы биз жөнөкөй эле бир акыл эси ордунда чоң эле кишиге тамекини таштата албай атабыз. Акыл эси калыптан эле ал жаш баланын мультфильмдердин кантип кайтарабыз? Ошон үчүн айтарым, бул мамлекеттик деңгээлдеги бир көйгөй, эл аралык деңгээлдеги бир көйгөй. Ошолордун алаксытып туруп, мени көр дей турган бир ошолордун деңгээлиндеги сапатындагы бир мультфильмдерди же роликтерди даярдап, ошо бөбөктөргө, жаштарга, кичинекей балдарыбызга сунушташыбыз керек. Анын ичинде эмне болот? Уже белгилүү болгондой эле биздин өзүнүн улуттук баалуулугубузду туюнткан, диний баалуулуктарыбызды туюнткан, биздин бир тууган элдердин, мусулман калкы, түрк элдеринин биримдигин, биз бир болушубуз керек экендигин туюнткан бир немелер болуш керек, мультфильмдер болуш керек. Бирок учурда ал көп каражатты талап кылат. Бирок бизде Кыргызстанда өтө көп бир туугандарыбыз бар, ошонун каржылай ала турган. Болгону бул кыраан көрөгөч бирөөчү уюштуруп эле коюш керек. Эгер адамдын ниети болсо кыла алат. Бул бир тарабы. Дагы бир тарабы бар. Мен да мында окуй калдым. Менин балдарым да көрөт. Бир күнү дайыма келип эле неме кыла берчү эле. Телефонду берип мультик көрөм дей берчү эле. Карантинде олтуруп калдык баарыбыз. Балдар менен тааныштык бир. Канча бала бар экен? Жок, канча бала бар экен билет элек, бирок кандай бала экенин жакшы билбейт элек. Сыпаттарын, характерлерин билип, бул мага тартыптыр, бул апасын тартыптыр. Могу көбүрөөк мени тартыптыр деп билип калдык. Ошондо дайыма эле келип телефон сурай берет. Бир күн карасам, китеп ачып окуп калыптыр. Көрсөм мен китеп окуп аткан экенмин. Демек, биз өзүбүз ата-энелер, балык башынан дейт го. Өзүбүз ата-энелер отуруп алып туруп, бир нече саат минут отура беребиз. Апасы дагы, атасы дагы отура беребиз. Анан ошону көргөн бала анан эмне барып китеп окуй беле. Бала да алып туруп чукулайт да. Биз балдардын көзүнчө ачып алып эле китеп оку дебесек деле, балдардын көзүнчө эле ачып алып туруп китепти окуп, отура берип же үй бүлөбүз менен эмнеди карачы мынандай дептир. Оюн кандай деп өзүчө эле кыла берсек, биз как актёрбуз да. Алар бизди как кино катары көрөт. Кино катары көрөт да, анан биздеги бар нерсени бүт өзүнө сиңирип алып, өзү эле барып туруп ачып китеп окуп алат. Негизи ушул жол менен чечилет. Биз аларды телефондон ошол мультиктерден кайтарыш үчүн атасын, апасын кайтарышыбыз керек биринчи. Эң алгач атасын, апасына бир багыт көрсөтүш керек. Биз Facebook мания, Instagram мания деген, YouTube мания деген оорулар менен ооруп калдык. Саясат мания деген оорулар менен ооруп калдык азыр биз. Биз биринчи өзүбүз ошону кайтып китеп окуп, кээ бир балдар сүрөткө аябай бар. Алар менен бирге отуруп сүрөт тартып, күндө жарым саат, бир саат ошону кылып койсок, балдар өздөрү эле көрбөй коет. Ушул сөзүңүзгө аралжы, мен кече бир канча бир 3 ай алдын бир видео чыгардым эле. Аны дагы бир түркчө видеодон көрүп калдым эле. Баарына кайрылып атат да, урматтуу достор, баарыңыздар бармаңыздарды көтөрүңүздөр. Баарыңыздар бармаңыздарды көтөрүңүздөр деп монтип алган. Анан ошол видеону көрүп аткандын баары ушинтип сөмөйүн көтөргөн экен да. Анан мен силерге бармаңарды көтөргүлө десем, силер сөмөйүңөрдү көтөрүп атасыңар. Чоң эле силер ушинтип мен айтканым эмес, көргөнүмү кылып атсаңар, анда жаш балдар кантип силердин айтканыңарды кылып калсын деп. Ушуну аябай жабып калдым. Мында мен өзүм аракет кылып чыгарып көрдүм эле. Бирок баары окшошпой калды дебейм. Мисалы, ошол азыр неме кыласыз, ойго келип кетти. Учурда азыр биздин шартта көпчүлүгүбүздүн колубуздан келет. Котормо иши менен алек болсак аябай көп пайдалуу роликтер бар. Түрк тилинде, Иран тилинде, Индонезияныкы, араб бир туугандардыкы аябай жакшы, сапаттуу, анан идеологиялык жагынан дагы жакшы бир немелер бар. Фильмдер бар, мультфильмдер бар. Биз азырынча нөлдөн өзүбүздүкүн даярдап чыкканга шартыбыз жок болсо эгер, ошолорду кылсак болот. Башкалардын котормо. Албетте ал жерде дагы биз улуттук баалуулук деген нерсе бар, андай риск алыш керек. Балким ошонун котормо учурунда кыргыз тилинде болгон үчүн ошол жерден да улуттук бир баалуулукту бере алабыз. Ошол сыяктуу нерселер бар. Бул котормо тиги нөлдөн бүт баарын жасап чыкканга караганда котормо немерээк болот, бир аз жеңилирээк. Кийинки биздин сурообуз бүгүнкү күндөгү ислам блогерлери жөнүндө. Ошол блогер болом деген инсандар
эмнелерге муктаж, кандай нерселерди аткарса ал блогер боло алат. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз жакшы болот. Ислами блогерлер булар биринчи кезекте мен байкап караштырып жүрөм, сапатка иштеш керек. Журналистиканы изилдеп чыгыш керек, монтаж, режиссура ошолордун бүт баарын изилдеп чыгыш керек. Анан кадрдын артынан текст, за кадр текст окугандар мисалы дикцияны оңдоп чыгыш керек. Мисалы мен өзүм деле ошолорду жакшы үйрөнүп өздөштүрүшүм керек. Мен өзүмдө да бар кемчиликтер, ошон үчүн айттым. Бул техникалык жагы. Анан ислами блогердин жөнөкөй журналист блогерлерден айырмасы бар. Бул өтө маанилүү нерсе. Ислами блогерде эң чоң курал бул камерасы, же моундай жарыгы, же бир студиясы, же бир монтаж компьютер эмес. Андагы эң биринчи нерсе ниети. Эмне үчүн кылып атат аны? Ошол ислами канал, YouTube каналды ачып, же бир Facebook, Instagramды ачып туруп, ал ниети акча иштешпи, же өзүнүн жеке атын авторитет кылып элге атак даңктуу болушпу, же башка бир акыйкатты жеткизишпи? Эң биринчи ошону шашпай өзүн аныктап алыш керек да, блогер. Менин максатым эмне? Менин максатым эмне? Биринчи баштаганда акчаны вообще ойлобош керек, такыр ойлобош керек. Көпчүлүк эле исламий блогерчиликти акча ниетинде кылат, бизнес кылат. Буларга эч каршылыгыбыз жок, турмуш тиричилик бар дегендей. Бирок чыныгы блогер болом деген адам эң биринчи кезекте акча, материалдык кызыкчылык, өзүнүн атын чыгарыш дегенди унутуш керек. Менин ниетим бир акыйкат бар, ошону элге жеткизиш. Ал жерде дагы бир өтө кылдат нерсе бар. Ошону мен моулар билбейт, могу мадыраваштар мен ошого үйрөтүп коеюн деп баштайбы? Как будто баягы белгисиз маршрутта неме бар, бир сөз бар. Бул мугалим болсо эле автобус, мектеп, биз мадыраваш болуп калабызбы дегендей. Ошондой болбой, жок. Ар бир айтылып аткан сөзгө ошол блогер өзү муктаж. Мисалы мен эртең бир ролик жасап атсам, жана айтып өттүмбү, мен ошого өзүм муктажмын. Мисалы бир белгилүү илимпоз жөнүндө ролик даярдап атам. Ошол илимпоздун өмүр жолун изилдеп үйрөнүүгө мен муктажмын. Өзүм муктаж билишим керек. Мисалы, мындай болуш керек, мындай болуш керек деп айтып атамбы? Демек, эң биринчи ошого мен муктажмын. Жакында эле бир неме болду, ролик тарттык. Фастфудтун зыяны деген. Юмор иретинде тартылды. Мындай болду. Фастфудка бардык, тарттык, бирөө жеп атканын тарттык, анан бияктан бирөө келип туруп түшүндүрүп айтат. Бир өзгөчө бир жакында чыгат скетч, реклама болбосун айтпай эле коеюн бияктан. Айтат, анан тиги ойлонуп, семиртет, ар кандай зыян деп тиги ойлонуптур, жебей коет да. Анан тигини кайтарат. Фастфудтан, газдалган ичимдиктерден. Ден соолукка зыян, туура эмес тамактануу болду деп. Съемка бүттү, бүт баарыбыз съемочный команда эртең мененки тамакты ичпей эле барганбыз. Съемка бүттү, саат 12 болду. Курсак ачты. Отурдук дагы гамбургер алып жедик. Негизи ошонун зыянын тарткансыздар. Биз ошонун зыянын жөнүндө тарттык. Аны өзү кайра гамбургер жедик. Бирок тиги немесин ичпедик, газдалган ичимдиктерди ичпедик, бирок кайра гамбургер жедик. Мен билип эле турам, анан жаныбыздан бир бала айтты ошол жерде, биз өзү ушундай болду, кайра гамбургер жеп атабыз десем. Ошондой да. Демек эртең ошол менин немем таасирдүү болобу, болбойбу? Ошондой, ошол мааниге. Анан эң биринчи ниет, ыхлас. Ошол ниет, ыхлас менен баштаса эле, бул техникалык жагы, бул оңдоло турган, түзүлө турган нерсе. Азыр көпчүлүк эле мындай ойлойт экен да, бир спонсор табыш керек. Спонсорсуз иш болбойт. Жок, эгер адамдын өзүнүн бир мүдөөсү, бир ниети бар болуп, ошонун артынан адам кайнабаса, оорубаса, ошонун артынан спонсор болмоктон балекет болсо дагы адам эчтеке кылбайт. Биз аябай көп студияларды көрдүк, аябай көп таланттуу кишилерди көрдүк. Мага караганда, сага караганда алар өтө мыкты жасайт да. Бирок эчтеке деле кылышпайт да. Демек, эгер адамда ниет болбосо, бир мүдөө болбосо, ошонун артынан оорубаса, ал жөн эле бир эт, жөн эле бир сөөктөнө турган бир неме болуп калат экен. Ошон үчүн исламий блогерлерге ошол. Анан дагы бир жагы бар, исламий блогерлердин башкаларынан айырмасы адап, ахлак, этика маселеси. Журналисттик этика деп коет. Мисалы, көп көрүп жүрөм ушуларды тилеге каршы.
биздин жергиликтүү белгилүү дин аалымдарыбыздын сүрөтүн коюп туруп, анан биягына бир жарым жылаңач кийинген бирөөнүн сүрөтүн коет дагы, анан өтө уят нерсени айтты деп туруп 18+ деп жазып коет. Ал жерде сен шариятты, динди айтканың эмне? Анан бияктан бир рекламалап койгон. Жөнөкөй мага окшогон бир киши болсо макул дейсиң. Анан бир дини чоң бир адамдын жанына баягы жарымы жабык бирөөнүн сүрөтүн коюп койгоның эмне? Ичин ачсаң дагы жарым ачык эле немелер жүрөт. Ал жерде эркек дини билим алам деп кирип, кечке жанагы кыздардын сүрөтүн көрүп отурат. Ошол сыяктуу этикалар бар, аябай көп нерселер бар мисалы. Анан буюрсайм, бул азырынча ниет келечекте бир мастер-класс сыяктуу бир өзүнчө бир топ уюштуруп, мен аларга үйрөтөм эмес, биргеликте бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу болуп, могул жерде ушундай бир блогер бар экен, бул жакта ушундай бир балдар бар экен деп, мисалы силер менен байланышып неме болуп жүрбөйбүз. Ушул сыяктуу бир өзүнчө бир бүт баары биригип бир иш кылбайт, ар ким өзүнүн ишин кылат, бирок байланышып бири-бирибиз менен опыт алмашып турсак, мен да алардан көп нерсе үйрөнөм. Ошол сыяктуу бир жакшы бир маанайлар болот эле. Анан тема маселеси. Тема тандаганда бир аалымдын мечиттен сүйлөгөн видеосун алып туруш, ойдон кыркып туруп коюп койгон жакшы. Анан элге бир жаңылык сунушташ керек болуп атат да. Бир телеканал же бир нерсе ачып атканда бир тема менен, бир багыт менен кетет да. Мисалы, жалпы ислам деген неме жок да. Университет жок, факультет жок да. Бир университет болсо анын факультеттери болот. Мисалы, фикхти үйрөтөт, тафсирди үйрөтөт, сирону үйрөтөт деп жана башка кетет. Ошол сыяктуу эле бир багыт болуп кетсе аябай сонун болот эле. Мисалы, биздин Орто Азия аалымдары деген бир YouTube канал ачылса аябай сонун болмок. Жалаң ошо жөнүндө айткан. Же болсо аалымдар деген бир аалымдардын өмүр баянын айтып берген бир YouTube канал болсо сонун болот эле. Пайгамбарыбыз жөнүндө бир YouTube канал болсо сонун болот эле. Же болбосо тарыхый баатырлар деген бир YouTube канал болсо жакшы болот эле. Бала тарбиясы деген бир 20, 30, 40, 100 YouTube каналга муктаждык бар. Аял менен эркек ортосундагы психологиялык мамилелер, байланыштар деген бир YouTube канал болсо жакшы болот эле. Ислам философиясы, ислам психологиясы, ислам тарыхы деген бир YouTube каналдар болсо жакшы болот эле. Ислам тарыхы деген дал бул өтө эле чоң. Ислам тарыхы Осман империясынын доорунда деген, мисалы, дипломдук иш жасап атканда, тезис жазып атканда ушундай немелер өз атайын бир кичинекей бир бөлүкчөнү тандап алат. Андалузия деген, мисалы, Испанияны мусулмандар басып алып, Аббасилердин доорунда болсо керек. Ошол жерде Андалузия деген 800 жыл Европаны титиретип турган бир империя болгон. Андалузия жөнүндө жалаң ошолор жөнүндө айтчу бир немелер болсо болот эле. Арабча, түркчө аябай көп булактар бар. Кудайга шүгүр, азыр бизде дагы арабча, түркчө жакшы билген аябай көп немелерибиз бар, адистерибиз. Ошолор менен биргеликте иштеп, ошолорду которуп алып чыкса аябай сонун болот эле. Кыргыз тарыхы боюнча бир нече YouTube каналга муктаждыгыбыз бар. Тарых боюнча. Теманы тандаганда туура тандаш керек да. Ислам деген бир YouTube канал болбойт бул. Бул неме эмес. Азыр бүт бар ислам деген YouTube канал ачкан, ичинде бүт бар. Бул эми бул башталгыч период болду да. Бул периоддон өттүк биз уже. Уже экинчи тепкичке өткөн бир мезгил келди. Мисалы, Раматылык чубак ажында бир немесин угуп калдым эле. Даарат боюнча бир суроо берсе айтканда, мен Кыргызстанга университетти бүтүп биринчи келгендеги суроолор бул дейт да. Уже бүттү, муну билип бүттүңөр силер экинчи этапка өткүлө деп. Башкача суроо. Уже баягы этап барган сайын жыла беребиз да үйдөгө. Мисалы, тагдыр жөнүндө мисалы айтылган бир передачалар, периштелер жөнүндө болсо жакшы болот эле. Куран жөнүндө болсо, Курандын илимий бир багыттагы ачыкталышы, хадистердин илимий багытта ачыкталышы деген бизде аябай адистер көп мисалы. Же болбосо ислам искусствосу деп жанагы не деп коет, каллиграфия, жазуу боюнча. Ошолор боюнча болсо эмнеге болбосун? Алла разы болсун. Негизи эле баягы эркек болгондон кийин же аялдарда дагы өзүнчө бир эме бар болот го, мындай философиясы. Мисалы, кичине бир аз белгилүү болсоң, көбүрөөк дос болот. Же болбосо колуңда акча болсо көбүрөөк досуң көп болот, мисалы. Сиздерде дагы дос көп болсо керек, Мисалы, дос дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? Же баягы келип жакшы сүйлөшкөн адамды эле дос тутуп кете бересизби? Досуңду кемчилиги менен кошо сүй деген бир
кимдин сөзү экенин билбейм, бирок ошондой неме бар да, досуңду кемчилиги менен кошо сүй. Ошол чыныгы дос. Бул бүткүл багытка тармакка өтөт. Аялыңды кемчилиги менен кошо сүй. Күйөөңдү кемчилиги менен кошо сүй. Ошондо бактылуу болосуң. Кудайга шүгүр, досторум көп. Досторум бөлүнөт мен. Өзүнүн категориясы бар. Идеологиялык достор бар. Буларга сөз жок. Алардын жанында мен кызматчымын. Алардын кулумун мен керек болсо. Идеологиялык жактан досторум бар. Кесиптик жактан достор бар. Эски достор бар. Жана башка ушундай кетет. Ошол досторумдун ичинде бир досум бар. Муну көп балдарга айтам да. Айтсам көбү таң калат да, ушундай адамдар барбы азыркы заманда деп. Менин ошол досум жөнүндө айтып берейин азыр. Бир күнү 3-4 жыл мурун турмуш тиричилик, акча керек болуп калды. Анан ага чалдым, буга чалдым, досум аяка жумшап койдум эле, бияка жумшап койдум эле деп немелер айтылды. Анан жанагы досума чалдым. Досум мага ушунча сом жетпей атат. Керек болуп атат. Ал досум айтты: "Мен эртең офисимдин арендасын төлөйм. Офисимдин арендасына мисалы 23 000 сом төлөйт офистин арендасына. Бирок анда 16 000 сом бар. Мисалы цифраларды так эстей албай атам. Офисимдин арендасына жетпей атат. Мендеги азыркы акча дейт ошол досум. Ансыз деле мен муктаждыгым чече албай атат дейт да. Эртең офистин арендасын төлөш керек. 23 000. Бирок колумдагы акча ансыз деле ал мен өзүм көйгөйүм чече албай атат дейт. Бирок сеникин чече алат экен дейт. Меники чечилбесин, мейли сеники чечилсин досум, ал акчаны деп мага акчасын берип койду. Өтө жакшы сөз айтып турат. Ооба. Анан аябай неме болдум да, аябай таасирлендим. Мен көбүн айтам ушул немелерди. Мисал катары. Дос болсоң ушундай дос бол. Мисалы мен өзүм ошону кыла албайм, ачык эле айтам. Эртең мен офис арендасын төлөй турган акчам бар. Же бир аз жетпей атат. Досум сураса мен бергенге күчүм жетпейт. Пока сурай элек. Бирок күчүм жетпейт да. Көрдүңбү? Дос деген канчалык неме. Азыркы заманда бүткүл нерсе формалисттик доор болгончо бүткүл нерсе материя менен өлчөнүп калды. Достук да ошондой болуп калды. Байгындай кезде дос достой берет. Бирок өзү муктаж болуп турган абалда досуна деп туруп ошондой бериш менимче бул эртең азыркы замандын баатырлары ушулар болсо керек менимче. Азыр мисалы баатыр жок болуп калды деп атпайбызбы? Илгери баатырлар барып туруп жоонун көзүн жырып келген да. Азыр андай согуш жок. Согуш болсо деле бир кнопка менен согушуп калдык. Facebook менен согушуп калдык. Facebook баатырлары көбөйүп кетти. Азыркы замандын баатырлары ошолор. Адамга кандай мамиле кылуу менен алар чыныгы баатырлык даражага жете алат. Машалла. Урматтуу Instagram колдонуучулар, бизге суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул жакта көптөгөн суроолор келиптир. Бүгүнкү ислам каналдарынын кемчиликтери жана бир тобун айттыңыз. Дагы бир-эки жерин кошуп кетсеңиз. Ошол бул душманын кайсы курал менен куралдансаң, ошол курал менен куралдан дейт го. Мисалы душман автоматтар менен, химиялык, атомдук бомбалар менен келип атса, анан биз кылыч менен монтуп чыгып алсак, бир кнопка менен бүт баарыбыз жок кылып коет да. Ошон үчүн душмандын куралы менен куралдан дейт. Душман эмне менен куралданып атат азыр? Камера менен, микрофон менен куралданып атат. Камера, микрофондор менен, YouTube'тар менен, Facebook'тар менен, Instagram'дар менен биздин идеологиябызды буруп, бизди бир сырты кыргыз, сырты Асан Үсөн, бирок ичи Джон, Сергей же Наташа кылып койду да. Кыргыз эч качан үйүндө ит баккан эмес. Кече бир кафеге барсак өткөндө, бизден кийинки столдо бир кыргыз эле үй бүлө итин кучактап алып тамак жеп отурат. Тиги иттин жыты биздин столго урутат. Кыргыз качан ушинтип тамак жеді эле. Кыргыз итти тиги малкананын жанына байлап коет. Сыяктуу. Душман камера менен, фотоаппарат менен, микрофон менен, интернеттин трафиктери менен куралданды. Биз дагы ошондой куралданышыбыз керек. Бирок ошол жерден дагы бир суроо чыгат. Кантип деген сапаттуу бир түрдө. Мисалы бир сүрөттү коюп туруп анан кийин гың деп бирөө сүйлөп туруп, арабча деген музыкалар бар го. Ошонун артына коюп туруп чыгарып койсак деле болот. Бирок аны аз көрөт. Себеби тигилердин
автоматын аябай сапаттуу түрдө келип тийип бизди өтө сапаттуу түрдө өлтүрүп атат. Биз дагы ошого сапаттуу түрдө туруштук бере турган бир калкан жасашыбыз керек. Ал кандай? Ошолордун сапаттуу видеолорунун деңгээлиндеги бир видеолор жасашыбыз керек. Ошондон жаштарыбыз көрөт. Мисалы, жана студияда отурсам бирөө келип бир биздин жергиликтүү YouTube каналдарын чыгарган бир видеолорун көрсөттү. Сапат жактан, эгер техникалык жактан карасак, сөз жок. Бирок идеологиялык жактан карасак, өтө коркунучтуу. Европа зынааны ачык эле көрсөтөт. Кыскасы жана башка ошондой бир. Канча киши көргөн экен деп карасам, 500 000, 600 000 киши көргөн. Анан ошону көрүп, мектепти бүтүп, чоңоюп жетилген бир эркек кандай эркек болот? Же кыз кандай кыз болот? Мисалы, мен кызымдан ошондойлорду көрүп чоңоюшун каалабайм. Мен корком. Баламдын ошолорду көрүшүн корком. Эгер мен жүрө берсем, астафырла ушундайлар чыгарып атат деп жүрө берсем, эртең мен балам ошону көрөт, тарбиялат, кызым тарбиялат. Демек мен түнүгүн уктабай ушулорго калкан жасашым керек. Аларды каршы турушубуз керек. Эң күчтүү курал ушул. Мисалы, капырды бар өлтүрүп тастасаң эмне болот? Тозокко кетет. Анан жүрөгүндөгү капырчылыкты өлтүрсөң бейишке кетет. Азыр диалогтун бир доору. Ислам дини ушундай бир дин, пайгамбар ушундай бир дин алып келип койду. Бул 7-чи кылымга ылайык келген бир система 21-чи кылымга дагы толук түрдө ылайык келет. Буюрса, эгер жер жашаса, бир 30-чы кылымга жашаса, эгер билбейбиз да биз качан кыямат кайым болот. 30-чы кылымга дагы толук түрдө ылайык келген бир система. Адамдын психологиясына, табиятына, менталитетине өтө ылайык келген бир система. Кайсыл эл болсо болсун, кайсыл улут болсо болсун, кандай бир социалдык деңгээлдеги адам болсо болсун, ылайык келген система. Ошону биз ошол тактикаларды колдонуп, ошол методдорду колдонуп туруп эле бир жакшы бир маанайда бир маалыматтарды берип калышыбыз керек. Бир Фейсбукка же Инстаграмга бузулуп атат деп пост жазып койгон менен эчтеке чечилбейт. Биз азыр бүт баарыбыз саясатчы болуп кеттик. Эртеден кечке отуруп алып туруп, иштебей атат, жеп атат, урдап кетти. Макул, урдап кетти. Аны неге айтасың сен? Аны айтып койсоң эле тиги уялып, мен ушу жеп коюпмун, кечиресиздер деп жебей коебу. Аны даже ал билбейт сен ошентип күйүп пишип атканын. Наоборот, баягы терс көрүнүштү жайуу менен коомду массалык түрдө үмүтсүздүккө түшүрүп атабыз. Ошол жердеги, ошол постты жазып аткан адам, тырнакчынын ичиндеги саясатчы Диван Баатыр ойлонуш керек. Мен эмне кыла алам? Өзү көчөдөн машина айдап барып, светофордо тамекини таштап коюп келди дагы, отуруп алып туруп, тазалык жөнүндө бир Бишкегибиз кирдеп кетти деп пост жазат. Өзү эми эле ГАИга түшкөндө штраф төлөбөй, ГАИге акча берип келет дагы, мамлекетте коррупция өнүгүп атат. Жок. Мамлекет менден башталат, сенден башталат, ушулардан башталат. Биринчи биз кылайлы да ошону. Биз кылайлы, алардан талап кылбайлы. Үйдүн эгер чатыры 1000 кооз, 1000 кымбат баалуу чатыр болсо болсун, эгер асты жөн эле таш жана чоподон курулган бир пайдыбал болсо, ал бат эле кулап калат. Үй куруп атканда эмне үчүн пайдыбалын аябай маани беребиз? Себеби ал үйдү кармап турган пайдыбал. Эл, ар бир жекече эл бул мамлекеттин пайдыбалы, биздин жаштарыбыз мамлекеттин пайдыбалы. Ошон үчүн биз өзүбүздөн башташыбыз керек бул нерселерди. Ошентсек анан бир натыйжа бере алат. Ошол үчүн биз айтып кала турбайбызбы анда, Кыргызстан качан өнүгөт деп, ушул баягы жаман постторду жазуу менен, баягы терс постторду жазуу менен биз ушундай үмүтсүздүккө түшүп калган турбайбызбы анда? Кечке эле жаза берсе. Мисалы, мына Фейсбукты ачтың. Биз качан оңолобуз, өлүп атабыз. Өткөзүп жүрөсүң. Эт кымбаттап кетти. Өткөзүп жүрөсүң. Паланча миллион камалбай атат. Өткөзүп жүрөсүң. Түкүнчө ушунча коррупция жеп койду, камалбай жүрөт. Өткөзөсүң. Кете бересиң. Баягы сонун болуп гүлдөп турган гүл мүнтүп кечинде шапайып калат. Депрессия оору, стресс болуп ооругандар ошон үчүн аябай көп коомдо. Ал болуп келген мурдатан бери, учурда да болуп атат. Кыргызстан дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөнүн катарына кирсе деле, баары бир жазчулар жазат, айтчулар айтат. Биз өнүкпөй атабыз. Биз Түркияда, мисалы, биз менен Түркияны салыштырып болбойт баягы. Материалдык жактан, экономикалык жактан. Ошодо да аябай көп, мисалы, мен тааныштарым бар, мамлекетине нааразы.
Болбосо түрктөр эмне кылды азыр? Жанагындай дронун чыгарып атат. Радарга тутулбай туруп барып туруп талкуулап койчу. Азыр Арменияны талкуулап кетти. Биз эл аралык саясатка кирип кеттик окшойт. Мисал катары айттым да. Түрктөр заряд менен жүрө турган машинасын чыгарып койду. Түрктөр өздөрүнүн вертолеттал танкаларын чыгарып атат. Кыскасы аябай өнүгүп кетип атат материалдык жактан. Бирок эмне? Дагы эле бул мындай кылып атат, болбой атат, мынтип атат. Бул адамдарга маани бербеш керек. Эт кымбаттаса кымбаттасын. Рызкын Кудай берет. Эт кымбаттаса кымбаттасын. Кыргыздар баягы этке бир аз не беребиз да, биздин талылуу жерибиз. Айтайын баягы жыйынтыктап айта турган нерсе, биз ал жак менен кечке алар менен алек болчу атайын адистер бар. Аналитикалык журналисттер бар. Атайын политологдор бар. Ошолордун милдети иши кесиби. А биздин кесибибиз эмне? Бирөөбүз магазин иштетебиз, бирөөбүз таксистпиз, дагы бирөөбүз немебиз. Ошол ишибизди так аткаралы. Так аткаралы, чынчыл бололу, честный бололу. Ошон менен биз мамлекетке жардам бере алабыз. Мисалы, мен режиссермун, мен ролигимди тартайын. Менин ишим эмне саясат менен? Мен бир пост жазыш менен аны оңдоп койбогондон кийин аны жазсаң астына уруш башташат. Сен Паланчаевчи экенсиң, жок, сен Түкүнчөевчи. Түкүнчөев утуп чыгыш керек, жок, Паланчаев утуп чыгыш керек. Экиле бир кыргыз бир тууган аса менен сөйлөт, кечке кагылышып атат, кагылыштырып атасың. Ошондуктан милдетибизди так аткаралы болду, битти, ал оңолот буюрса. Сөз оңолот. Сөзүңүзгө аралжы. Азыр белгилүү бир журналисттин постун окуп калдым да. Передача болуп атат дейт. Эки адам сүйлөшүп атат. Бири врач, бири ошол мэр дейт. Экөө баягы азыркы абал жөнүндө сүйлөшүп атат дейт. Ушунча адам өлдү пандемиядан, ушунча адам ооруп атат деп сүйлөшүп атса дейт. Астында комментарийде тиги президент болуш керек десе, биринчиси жок, ал болбош керек деп жанагы астында урушуп атат дейт. Бул жакта айтылып аткан маселе башка. Кыргызстандын келечеги жөнүндө айтылып атат. Бирок астында болсо баягы тарапташтар урушуп атат да. Ушул нерсе демек эң көйгөйлүү нерсебиз ушул экен. Кээ бир адамдар бар, атайын ниети бузук адамдар. Атайын уруштурат. Мисалы, мусулмандарга уруштуруп коет. Өзүнүн аты башкача, сүрөтү дагы башкача, анан кийин тармактарга кирип алып туруп өзүнүн бир идеологиясын жазып коет. Анан биякта баягы жөнөкөй эл бири-биринен урушуп тутушуп жатып калат. Карасаң, мусулман эле бирөө баягы такыр оозга сөздөр менен бири-бирин сөгүп баштайт. Анан ал жерде эми оюнда акыйкатты талашып атат да, бир диний акыйкатты. Диний акыйкатты талашкан адам жыйынтыгында сөгүш менен бүтүп атат да. Номуруңа жолугайлы деген менен бүтөт. Эмоциялар деңгээлге чыгып. Дагы биздин кийинки суроо, азыр дүйнөлүк медиа менен биздин Кыргызстандагы медианын айырмасы кандай болуп атат? Мисалы, башка Казакстан же Өзбекстан менен Кыргызстандын айырмасы кандай болуп атат биздин медиа тарапта? Бизде азыр эми мурдага караганда Кудайга шүгүр. Мен деле бул тармакка аралашканыма бир 12 жыл эле болуп, эми араң болду. Мисалы, менин агайларым бар, Артыкбай Сүйүндүков, режиссер белгилүү, жакында Шамбала деген кино тартты, немеден Россиядан сыйлык алып келди. Талип Ибраимов раматылык кайтыш болуп кетти, сценарист. Акын, сценарист, сыйлыктарды алды көп. Ошол агайларыбыздан сабак алганбыз. Бул агайлар Союздун убагында Кыргыздын кереметин жаратып, ошого аралашып жүргөн агайлар. Андан кийин Союз тарады, неме болду, бир аз ортодо танапис болуп калды. Учурда Кудайга шүгүр, жанагы танаписке салыштырмалуу Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деп коет. Бизде аябай көп кыска метраждуу тасмалар тартылып, чет жактан сыйлыктарды алып келет. Эми анын ичинде идеологиялык жактан кире турган болсок, бул чоң тема өзүнчө. Өтө чоң тема. Европалыктар да билет кайсыл киного сыйлык беришти, кайсыга бербешти. Алар жакшы билет. Кайсы киного сыйлык бериш керек, кайсыга бербеш керек экен. Бул башка тема. Эми как искусство катары караганда көп сыйлыктарды алат. Анан жана башында айтпадыкпы, бул медиа тармагы бул пропагандалык жактан десек туура эмес болуп калат дедик. Элди жаңы муунду жаңы багытка бура турган бир жакшы күчтүү бир курал деп. Пайгамбарыбыздын киносу бар,
неме деген месседж кандай окулат, послание деген киносу бар. Ошо кинонун режиссеру сириялык Мустафа Аккат 2005-жылы каза болду. Аны дагы жардырып өлтүрүп коюшту Иорданияда. Ошол Мустафа Аккат Пайгамбар саллаллаху алейхи кино тарткан. Шедевр. Ушул күндө да азыр өзүнүн немесин кетире элек. Ошол кишинин айткан сөзү бар. Бир самолеттин акчасына, истребительдин акчасына, же бир согуштук кеменин акчасына бир муундун идеологиясын, көз карашын өзгөртүп койсоң болот деген сөз бар. Азыр чоң державалар самолетко умтулуп атат, армияга умтулуп атат. Эми бул өзүнчө саясат, ага биз башыбыз жетпейт, анын өзүнүн бир акылмандуулугу бар. Же болбосо менин бир досумдун сөзү бар. Биз бетонго эле инвестиция кыла беребиз, бетонго эле инвестиция кыла беребиз. Ошол эле кезде биз кыргыздар аш тойго инвестиция кылабыз. Бул жекелик жактан, мамлекеттик деңгээлде да. Паланчаевдин 3 жылдык юбилейи деп туруп канча миллиондаган акчалар кетет. Ошол акчага бир документалдык фильм же бир фильм тартып туруп интернет коюп койсо канча киши көрөт эле. А тигинин тоюн баягы эле барып туруп бир губернатор жылкысын жейт, пакетин алып кетет. Дагы бир губернатордун орун басары же бир аким барып туруп жеп кетет, курсак тампайган болду, бүттү, ошо менен онун отчет кетти тияка. Бирок канчалаган элдин акчасы жок болуп кетти. Мустафа Аккаттын ошондой сөзү бар. Бир согуштук кеменин же бир согуштук самолет менен акчасына, ошонун акчасына бир муундун көз карашын алмаштырып койсо болот деп. Азыр муну кылгандар кылып атат. Түркия Дирилиш Эртугрул деген кинону тартты. Бизге чейин жетип келди. Аябай элдердин көз карашын өзгөртүп койду. Өздөрүнүн өтмүшүндө тарыхын көрсөтүп койду. Жада калса ал жерде кыргыздын боз үйлөрү жүрөт, калпак окшош баш кийимдер жүрөт, бөрктөп коет экен. Ошолор жүрөт, бүт немелер жүрөт. Биздин эле эски жашообузга окшогон бир жашоо. Түрк элдери биз бүт баарыбыз бир болгонбуз мурда. Андан кийин булар немен Филинта деген сериалдарын чыгарды. Осман империясындагы полицейскийлердин окуяларын чыгарган тарыхый. Абдулхамиддин немелерин чыгарды, булар кинонун чыгарды. Эл аралык саясаттын, оюндарын, бул масон системасын, дүйнөлүк саясий оюндар, жана мусулмандарды 20-кылымдын башында Европага кантип бөлүштүрүп, кантип азаптарды берген, Осман империясы этегинде кантип кулаган, империялардын, ислам өлкөлөрүндөгү империялардын ичиндеги саткындар, агенттер, ошолорду аябай жакшы чагылдырган. Андан кийин булар азыр неме деген чыгарды. Селчуктардын доорун чагылдырган сериал чыгарышты. Булар бир кино эмес, сериал тартып атат. Сериал. Ар бир сериясы 2,5-3 саат. 2,5-3 саат жума сайын. Нелерди гана айтып салбайсың анын ичинде. Сапаты дагы аябай жакшы. Эл аралык деңгээлдеги сапат барган сайын сапаты дагы да жакшы болуп баратат. Селжуктардын тарыхын чагылдырган бир сериал тартышты. Батинилер, Хашхаш деп баягы ассасиндер деп чыкпайбы? Азыр немелер бар, оюндар дагы бар эмеспи? Ошол Батин Хасан Сабактын окуялары жана башка ошол тарых мындай чагылдырган. Эми булар ошентип тартып келатат. Балким Эрдоганга чейин тартып келишет. Ошол эле кезде Өзбекстандын өзбек мамлекети өтө чоң дагы бир жакшы иш баштады. Бул медиа жактан айтып атам да мен. Тиги саясий жактарын мен башым жетпейт, ал саясатчы эмесмин. Булар Хорезм Шах жөнүндө сериал тарттырып атышат. Боздак фильм деген студия бар. Эртугрулду тарткан. Азыркы селжуктарды тарткан. Ошол студияга булар Хорезм Шахты сериал кылып тарттырып атышат. Эртугрулдун сапатында. Мамлекет, Өзбекстан мамлекети өзү колдоп, буну өзү карап, каржылап тарттырып атат. Хорезм Шах бул монголдордун мизин бир нече жолу кайтарган улуу полководец. Бул өзбек, кыргыз деп талашат, мусулман, түрк элдеринен чыккан. Хорезм Шахтын мамлекетин монголдор талкалап салганда бул качып барып Индиядан бир мамлекет курулат, Афганистан менен Индия жактан. Андан кийин кайра кайтып келип дагы бир жерде мамлекет курулат. Азыр биз бир мамлекетке барып курсагыбызды тойгоз албай калтабыз. Бул башка мамлекетке барып бир жаңы мамлекет куруп атат, империя куруп атат. Согушка баратканда сиз жеңесиз деп вазирлер кошоматчылык кылып айтканда, менин милдетим жеңиш же жеңилиш эмес, менин милдетим Алла ыраазылыгы үчүн согушуш. Мени жеңилтиш же жеңдирип коюш бул Аллахтын иши, мен Аллахтын милдетине аралашпайм, мен милдетимди так аткарам деген. Ушул сыр менен аябай көп жолу жеңген. Биз дагы ошол, мисалы ошол сырды колдонсок, биздин милдетибиз себептерди эң жакшы ыкмада жасап коюш деп туруп жасай берсек, бизди ийгиликке издебиз. Мисалы өзбек туугандар ушуну тартып атат азыр.
Казак туугандардын тарыхый чыгармалары бар, сонун кинолор бар. Дүйнөлүк деңгээлде алып карай турган болсок, мисалы араб дүйнөсү менен биздин байланыш үзүлүп калган да, алардын тили арабча болуп, биздик неме болушогон мисалы которуп неме кылсак болот. Имам Газали жөнүндө сериалдар бар. Мен орусчаларын бир аз көрүп калдым. Имам Хамбал жөнүндө бар экен, арабча экен, түшүнбөдүм, көрдүм, түшүнбөдүм. Аябай сапаттуу тартылган. Мисалы Марокко тартты немени Умар разияллаху анху жөнүндө. Ошол жактан арабтардын бир медиасы бар. Андан кийин түрктөрдүн медиасы күчтүү болуп атат. Ирандын медиасы аябай күчтүү. Мен Ирандын фильмдерин аябай сүйүп көрөм. Булар чыгармачылык катары карап жасашат. Аябай чыгармачы. Голливудтан да көйдө булардыкы, менин көз карашымда. Себеби булардын чыгармалары мисалы Дети рая деген, Бейиш балдары деген бир кино бар, Оскарды алган, Мирамакс менен тарткан. Бул өзүнчө бир шедевр. Андан кийин Индиянын исламий тасмалары. Бир индус ошол сферада иштеп жүргөн бир досум айтат. Индияда эң сапаттуу кинолор тарткан мусулмандар дейт. Болливуд деп чыгарышпады, Болливудду мусулмандар түптөгөн дейт. Баягы бир урганда дыкшк деп кеткен анан индустар тартат дейт. Мааниси бар, мааниси терең, бир олуттуу бир чыгармаларды индиялык мусулмандар тартат деп Кришна динин карманган индус өзү айтып атат. Андан кийин Малайзия, Индонезия. Алардын да тил жактан бир аз неме болгон үчүн алар менен да биз ортодо неме болуп калган. Дүйнөлүк неме арена ушундай. Бирок жалпы дүйнө жүзү менен алып караганда кайра эле биз мусулмандар медиа согушунда жеңилип атабыз. Кайра эле жеңилип атабыз. Могу Кыргызстандагы айтылган көйгөйлөр бул дүйнө жүзүндө бар. Биз эми ойгонуп бир аз эки жагыбызды карап, кой бир нерсе жасайлы деп эми баштадык. Балким жанагы исламий мусулман өлкөлөрдүн чоң державалары мүмкүнчүлүгү балким эми пайда болгондур, баягы эл аралык саясий оюндардан эми бир аз колу бошоп буяка көңүл буруп баштагандыр балким. Биз ал жагын билбейбиз. Бирок кечигип атабыз. Мустафа Аккат мисалы, Пайгамбар Сулсомдун киносун тартып койду. Ушул күнгө чейин кызмат кылып атат. 70 канчанчы жыл тартылды? 73 же 75 Ошондо канча 45 жыл болуп калабы? 45 жыл 50 жыл болуп калган. Ушул күнгө чейин кызмат кылып келатат. Канчалаган кишилер көрдү. Ошонун музыкасын жазган композитор өзү атын унутутам, европалык өзү, христиан. Ошого Мустафа Аккат милдет берет. Мен ушундай пайгамбар жөнүндө кино тартып сен ушуга музыка жаз дейт. Анан бул киши макул канча бересиң, ушунча бересиң, болду, бүттү деп түнү менен отуруп жазып койгон эмес. Бул киши мындай кылат. Кесиптин сүйгөн өрнөк катары айтып атам да, могу биздин медиа сферасында иштегендер үчүн. Бул киши проектке бир аз акча бөлүп алат дагы, барып туруп Аравияга барабы же Ливияга барабы, чөлдө бир ай жашайт. Айтат да, мен европалыкмын, менталитетим, жашоом бит Европа шаар жеринде. Мен арабтардын көчмөн бир жашоосун, тем более 7 кылым мурунку окуяны кантип чагылдырып бере алам музыка менен деп туруп, ошону түшүнүш үчүн, жанагы атмосферага кириш үчүн чөлдө бир ай жашайт. Чөлдө бир ай жашап турган ошол музыкасын жазып чыккан. Музыка дагы шедевр, ушул күнгө чейин азыр музыкасы да кызмат кылып келет атам. Андан кийин Умар Мухтарды тартты Мустафа Аккат. Умар Мухтарды ошол кездеги Муаммар Каддафинин колдоосу менен тартылды деп жүрүшөт. Умар Мухтар киносу да кандай сонун кино. Чөл арстаны деп. Ошол сыяктуу биздин Шабдан Батыр жөнүндө, Курманжан Датка жөнүндө тартылды, мына Кудайга шүгүр мисалы. Шедевр, биринчи биздин шедеврибиз. Жана башкача биздин улуу адамдарыбыз жөнүндө, Касым Тыныстанов жөнүндө мисалы мен мечтам тартылса, Төрөкул Айтматов жөнүндө тартылса, Иса Акынбаев жөнүндө тартылса. Иса Акынбаев өтө диндар, өтө илимдүү киши болгон экен. Орто Азияда биринчи жүрөк операция жасаган киши мисалы. Ушулар жөнүндө бир немелер тартылса, биз дагы сапаттуу ошолордун деңгээлинде келечекке бул чоң кызмат кылат. Касым Тыныстановдун эстелигин тургузуп, анын 3 жылдык юбилей деп той кылып, ошолордун кеткен каражатты бүт баарын чогултуп туруп, бир киносун тартып коюп туруп, интернетке эле коюп койсун. Эл өзү издеп жүрүп таап көрөт. Касым Тыныстанов ким экенин ошол жерден билет. Сыяктуу дагы биздин көп немелерибиз бар, личносттар. Ошолор жөнүндө мисалы. Ошол эле азыр оңой эле бир мамлекет үчүн бул өтө оңой бир иш. Кыйналыштын кереги жок да, ооруштун кереги жок. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деп. Биздин убакыт дагы соңуна келип баратыптыр. Эл менен
коштошуп алсаңыз, анан акыркы кеңешиңизди ушул ислам блогерлерге, өзгөчө бизге кеңешиңизди айтсаңыз. Катталуучулар Шариат KG баракчасынын багыт KG беле. Ошол баракчалардын катталуучулары убактысын бөлүп ушунчалык көрүп бергениңиздерге чоң рахмат. Биз деле бир жөнөкөй эле адамбыз, бир неме деле эмеспиз. Баарыбыз Кудайдын астында тегизбиз. Айтарым биздин блогерлерге, биздин бир туугандарга эң биринчи ниетибизди оңдосок, мен өзүм баш болуп. Мен ушул нерсени айтып аткан бир идеяга мен өзүм муктажмын. Мен ошону айткандан кийин мен өзүм оңолоюн деген ниетте кылсак, анан сапатка көңүл бурсак, жана айтып өтпөдүкпү, душмандын огу бизди өтө сапаттуу түрдө өлтүрүп атат. Биз сапаттуу түрдө ошону кайтарып жибере турган бир проекттер жасашыбыз керек деп. Ниетибиз, мүдөөбүз ошолордун бир чабуулуна бир тосук болуу. Азыр биз коргонуу абалындабыз. Бир аз убакыт өтөт, буюрса биз дагы чабуул коюучу убакытка өтөбүз. Чабуул дегенде бул мындай ойлонбосун, бир экстремисттик неме эмес. Исламдын канчалык баалуу, улуу акыйкат экен аларга түшүндүрчү бир долбоорлор башталат, убакыт келет. Себеби биз 150 эле жыл мусулмандар бир аз неме болуп калдык. Бир аз токтоп калдык, 150 эле жыл. 1400 жыл ислам деген бул 1400 жылдык бир чөлкөм убакыт. Ошон үчүн 150 жыл биз бир аз кайдыгелге түшүп калдык. Азыр эми кайрадан жанданып аткан кездебиз. 2021 ар кандай бир адамдын оюна түшүнө кирбеген окуялар болду. Бул бир жагынан бир хикмат, акылмандуулук, буюрса келечек биздики, келечек кыргыздардыкы, келечек өзбектердики, келечек казактардыкы. Бул биз аракет кылсак, кылбасак бул нерсе процесс ишке аша берет. Болгону биз эмгектерибизди, кыймыл аракеттерибизди ошол болуп жаткан улуу бир долбоордун арасына аралаштырып калыш. Менин айтарым ошол. Алла разы болсун, дагы бир жолу келип бергениңиз үчүн. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин темабыз медиа жана адеп деген теманын алкагында сөз кылдык. Баарыңыздарды көрүп бергениңиздер үчүн Аллах разы болсун. Эгерде Инстаграмдан анча угулбады десеңиздер, анда YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.